Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде такси кызматында иштеген экендештер. Бир тууганыбыздын унаасын эртең менен үйүнүн алдынан штраф станкага көтөрүп кетиптир туугандар. Эмнеге көтөрүп кетти? Аны сиз мен толугу менен билебиз. Тууганыбыздын айтышы боюнча, ал жерде ошончо машина турган, бирок именно ушул таксини көтөрүп кеткенди таң калышы болуп атат да. Же орустардын мыйзамы только мигранттарга иштейби? Өздөрүнө иштебейби? Мигранттарга кысым күчөдү деген суроолор пайда болуп атат. Азыр толугу менен сиздерге чагылдырып беребиз. Эмнеге көтөрүп кетиптир? Протоколдо кандай жазылыптыр? Канча штраф төлөдү? Азыр машинасын алып чыкканы кирип кетти. Сиздерге толук маалымат беребиз. Сүйлөй бер, ошондо кандай болуп протокол түзүлдү? Кыскасы машинаны койгом дублерго. Дублерго койгондо эртең менен мага машинанын эси чалды. Неме депчи, машинам штраф станкага кетти деп. Анан бул жака жөнөттүм, вагон ремонтуна. Келип сурасам, ГАИга бар, ГАИ силерди алып кетиптир машинаңарды. Ошондон разрешение керек. Постановление түзүп келесиңер, мындай кагаз дейт, короче. Анан мен Москванын башка жагына барып, мындай жазып берди, неправильная парковка деп 1,5–3 миң рубль, 20 күнүн ичинде 1,5 төлөйт. Шуну алып келип, бул жерге бердим, станкагачы. Бердим, ушуларды алды, машинанын документин, праваларды алып, оформление кылып, анан ошол жерде терминалга сразу төлөсөң, мындай скидка менен 5768 төлөйт экенсиң. Ошондо общий сумма ошончо болот, а? Жок, общий сумма эмес, бул эвакуатордун немеси, акысы бул. Эвакуатордун акысы. Штраф за неправильную парковку ал отдельно правома жазылат. 3 миң рубль. Ошондо общий 9 миң, 8 миң нарак берак болуп калыптыр да. Ошондой болуп калды. Шуну төлөдүм. Мында кагаз берет экен да, бир желтый. Чыгып атканда берет экенсиң. Болду, ал нарушение көрсө неме экен? Ортодо полоса болсо, мисалы, кандай десем, андай обычный эле улица, одна полоса бир жака, одна полоса бир жака. Ошонун оң жагына койсо болот да өзүкчө. Ошонун ортосундагы сплошной линиядан 3 метрден кийин койсо болот экен. Ошо 3 метр чыкса анан койсоң болот экен. Эгер 3 метр чыкпаса, ошентип көтөрүп кетип калат экен. А так алдында чоң машиналар турат, канча күндөн берчи. Ошо именно таксини көтөрүп кеткен да? Именно ошо. Яны билген да, машинаны карады. Чото Бир кыргыздыкы деди. Кыргыздыкы деди дагы. Мынакей туугандар, ушундай бир тууганыбыздын бир күн убактысы кетти. Эртең менен 9да көтөрүп кеткен экен. Туат эми кеч болду, саат канча болду? 6 болду. Иштен дагы калды. Бир күн убактысын алды да туугандар. Ошондуктан абайлаңыздар. Негизи бул жерде тура эле парковка коюлган. Эптеп причина табып, ушинтип штраф төлөтмөй. Суда алдагы машиналарга тийбеген алсаң. Болду эми, абайлап айдап жүрүп бир тууган.